Түз эфирде Ала Толаев программасын көріп жатасыз. Студияда Амантур Төрөбаев. Саламатсызбы? Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата Ички иштер министрлиги 100 кызматтык унаалуу болду. Темир тулпарларды тапшыруу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусунда өттү. Чүй болсундагы заводдон өндүрүлгөн Chevrolet Cobalt үлгүсүндөгү 35 уна милициянын күзөт кызматына, калган Niva уналары өлкөнүн аймактарындагы милициянын бөлүмдөрүнө берилди. Алсак, соңку 3 жылда ички иштер органдарынын кызматкерлеринин маянасы 2 эсе, ал эми Баткен желкесиндеги милиция кызматкерлеринин айлыгы 4 эсе жогорулаган. Кызматтык форма өзгөрүп, эң алдыңкы жаңы техникалар ишке киргизилген. Урматтуу көрүүчү, программабызда ички иштер министрлиги тууралуу кеп кылабыз. Бул үчүн берүүбүзгө ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосуновду чакырганбыз. Адылбек Качкынбекович, саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен студиябызга кош келиңиз. Мынакей милициянын 100 жылдыгына карата мынакей 100 уна тапшыруу аземи болуп өттү. Негизи эле алгач кыскача тарыхына кайрылып өтсөк ички иштер министрлигинин. Саламатсыздар да бир ирет. Мынакей өзүңүздөр кече күбө болгондой Акылбек Сөнбекович кыргыз милициясынын түптөлгөнүнүн 100 жылдыгынын мааракесинин алдында ички иштер кызматкерлеринин техникалык жабдуусун чыңдоо максатында 100 уна тапшырылган. Алардын жарымысы бул Chevrolet Cobalt унаасы, жарымысы мына Niva унаалары. Бул унаалар биздин кызматкерлердин иштөөсүн жеңилдетүү жана иштөөсүн шарт түзүү максатында иш алып барылып жатат. Ошондой эле техникалык камсыздоосун жаңылатуу максатында өзүңүздөргө белгилүү болгондой акыркы чоң ушул техниканы жаңылатуу иштери 2009-2010 жылдары болгон. Ошондон кийин мындай чоң деңгээлде ушундай көп санда унаалар жаңылануулар болгон эмес да. Белгилеп кетсек, акыркы 3,5 жылда эле 700-ге жакын уна жаңы алып берилди кыргыз милициясына. Мунун баары тең ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин иштөөсүнүн шартын оңдоо максатында болот. Эми өзүңүз эле белгилеп кеткендей, кыргыз милициясынын 100 жылдыгын мааракенин алдында ошол түптөлүш боюнча бизге маалымат берип кетсең дедиңиз. Эми 1924 жылы 1 ноябрда Кыргыз автономиялык облус түзүлгөндөн кийин кыргыз милициясы түптөлгөн. Негизги багыттары ошондо бул кылмыштуулук менен күрөшүү деп белгиленген. Эми негизги максат бүгүнкү күнгө чейин өзгөргөн жок. Кыргыз милициясынын негизги максаты бул коомсуздукту камсыздоо жана кылмыштуулук менен күрөшүү. Андан тышкары андан бери да кошумча милдеттер берилген. Мисалы үчүн бул жол коопсуздугун камсыздоо, ошондой эле мисалы үчүн жана экстремизм, терроризм багытында жумуш алып баруу, нарко кылмыштар менен күрөшүү, ошол багыттарда мисалы үчүн дагы бир топ милдеттер берилген. Эми бүгүнкү күндө 100 жылдыктын алкагында кыргыз милициясы бул көп тармактуу орган деп эсептейбиз. Себеби бир эле кылмыштуулук эмес, кылмыштуулукту алдын алуу, профилактика жүргүзүү жана элге сервистик тейлөө көргөзүү багытында иш алып барган орган деп айтып кетсек дагы жаңылбайбыз. Ошондой эле мынакей кызматтык унааларга токтоло кетсек, 90% жаңырды деп атабыз. Мындан тышкары ушул техникалар берилди, алар менен чогуу маяналар көбөйдү деп атабыз. Ушулар тууралуу дагы айта кетсеңиз. Ооба, туура айтып жатасыз. Эми бүгүнкү күндө ички иштер министрлигинин автоунаа техника каражаттарынын 90%-на жаңыланууга жетип калдык. Себеби өзүңүздөр акыркы 3,5 жыл белгилеп кеттим, 700 тегерегинде уна жаңы алып берилди. Мунун баары көпчүлүгү ушу мамлекеттик бюджеттен алып берилип жатат. Мындай кыргыз милициясына көптөн бери көңүл бурулган эмес. Андан тышкары мынакей өзүңүздөр белгилүү болгондой жалпы мамлекет санариптештирүү багытында иш алып барып жатат. Ошол жагынан дагы техникалык камсыздоо бизде аябай болуп жатат. Мисалы үчүн ушул унаа жөнүндө белгилеп кетсек, бул унаада кайсы жерде жүрөт, эмне кылып жатат, канча каражат колдонуп жатат, мисалы үчүн канча бензин расход кылды, ошонун баарын көрсөк болот. Бул GPS навигаторлор менен жабдыкталган, эмне иш кылып атканын билсек болот. Мисалы үчүн бир күндө бул унаа айдаган кызматкер кайсы жерге барды, эмне иш кылды, анын баарын дагы билсек болот. Ошондой эле ошол унаанын жабдыгы катары бул санарип рациялар менен камсыздалган. Ал иш алып барып жатканда ошол тегеректеги жайгашкан ички иштер бөлүмдөрү,
ички иштер кызматтары баардыгы менен байланып маалыматтарды алып чечишсе болот. Ошондой эле ошоларга өзүңүз кечээ көргөндөй дрондор менен дагы камсыздалган. Бул дагы ошо санариптештирүү багытында иш алып баратат. Бүгүнкү күндө баардыгына дрон алып берген деген алыспыз, бирок ошол четинен алып баштадык. Эмне себептен дегенде, мисалы үчүн бир мисалды айтып кетсем, бир ошол жерден кичинекей бала ойноп жүрүп жоголуп кетти же ошол жерден бирөө жоголду деген маалымат келсе, ошол жерге барып дронду алып чыгып караганда, бул мисалы үчүн ошол эле бир 100 кызматкердин ишин камтып коет деп айтсак. Ошондой эле жерден караганда, үстөн караганда кеңири маалымат берет. Андан тышкары ошондой эле бул дрондорду мисалы үчүн кайтаруу объектиси болсо, ошол жерде чакыруу болсо, өйдө көтөрүп караганда кайсы жагынан кандай болуп атат, мисалы үчүн бузуулары барбы, ошол жерде эмне себептен ошол чакыруу болгон, ошону көрсөк болот. Андан тышкары бул дрондун жардамы менен ошондой эле кылмышкерди издесек болот. Мисалы үчүн тест чакырык болуп барганда изин сугутпай, ошол эле күндүзгү убакыт болсо карап, ошол дрондор менен кайсы жакта ким жүрүп экенин билип, таап иш алып барууга да жеңилдетет. Андан тышкары мына ошол эле санариптештирүү багытында камераларга көп көңүл буруп атабыз. Мына кечээ Акылбек Сөмбекович да белгилеп кетти. Биздин министрдин тапшырмасы менен тур сезонду бекем жана кымтыксыз жүргүзүү үчүн Көл облусуна 1,5 миңден ашуун камералар жайгаштырылган. Ошондой эле Ысык Көл облусунда көзөмөлдө борбор ачылып, ошол жерде ал жерден ошол камераны бар кошуп, ошол жерде коопсуздукту камсыздоо максатында иш алып барды. Булар өзүнүн жакшы жагы ошол бир чоң участканы ошол камера менен камтып, бир-эки эле оператор ошол мурунку мисалы үчүн 10-15 кызматкердин жумушун аткарып коюуга дагы чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Ал жерде мисалы үчүн укук бузуу болуп атабы, кылмыштуулук болуп атабы, патруль баардыгын камтыганга жетишпейт. Ошол жерден патрульдун кызматкерине маалымат берип, ошол башка тармакта ошол тейлеген участкасына, бирок башка жеринде бир мыйзам бузуулук болуп атса же укук бузуулук болуп атса, ошол жерге тез арада барып чара көрүүгө шарттары түзүлүп жатат. Ошону менен бирге мына өзүңүз белгилеп кеттиңиз, айлык маанай боюнча айлык акыркы 3,5 жылда мына өзүңүз да белгилеп кеткендей 2 эсе көбөйгөн. Ал боюнча мынакей мамлекет жетекчилиги өзү тапшырма берип, ошонун негизинде мына бизге айлыктар көтөрүлүп, камсыздоо болуп жатат. Ошондой эле мынакей 100 жылдыктын алдында белгилеп кетсек, эми өзүңүздөр көрүп аткандай, бизде сырткы кызматкердин, ички иштер министрлигинин кызматкердин сырткы келбети өзгөрүп жатат. Бүгүнкү күндө жаңы формалар бекитилип, былтыртан бери кыргыз милициясы жаңы формаларды кийип жүрөт. Андан тышкары жол коопсуздук кызматынын формаларында өзгөчөлүктөрү бар. Ошондой эле кызмат өтөгөн кызматкерлердин дагы өзгөчө белгилер менен жолдо турат. Анын баарын алыстан эле көрүп билсе болот. Көп жерде бул ачык сары түстө колдонуп келатат. Эми өзү дүйнөлүк практикада бул түс коопсуздук түз болуп эсептелет жана алыстан көзгө илине турган түз болуп эсептелет. Бул жакынкы кошуналардан баштап Европа мамлекеттерине чейин ушундай түстөрдү колдонуп атат десек жаңылбайбыз. Ооба, себеби эмне белгилеп кеттим, бул коопсуз түз деп айтылат. Бул түздү алыстан карасаң эле көзгө илине турган дароо болуп эсептелет. Ооба. Муну эми жардамга муктаж болуп турган жаран көчөгө чыгып эле көрүп, караңгы жерде болсо деле алыстан көрүп, барып жардам сураганга мүмкүнчүлүк болот. Ошол максатта болгондо, андан тышкары бул жол боюнда турган кызматкерлер деле алыстан көзгө илинип көрүнөт. Бул ошол коопсуздук жагы да каралган бул жакта. Мисалы үчүн өзүңүздөр көргөндөй, эми жол жээгинде турган кызматкерлерди, жол коопсуздук кызматкерлерин унаалар сүзүп кеткен учурлар бар. Ошол биз коопсуз, ошо кызматкерлердин коопсуздугун сактоо максатында дагы ошол өндөр колдонулуп келет бүгүнкү күндө. Ошондой эле ар бир кызматкерлерге дагы жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн бул боди камералар дагы көрүүгө тагыла турган дагы бул ошонун алкагында иштер жүрүп атат десек жаңылбайбыз. Жол коопсуз деп калдык. Негизи эле соңку маалда жол коопсуздугуна көбүрөөк көңүл буруу керектигин дагы социалдык тармактардан ушул жарандарыбыз жазып калып атат. Негизи эле бул жаатта иштер кандай болуп атат? Мынакей соңку бул жолдогу болгон кырсыктарды айта кетсек. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ооба, бизде жол коопсуздугу негизги көйгөйлөрдүн бири болуп турат ички иштер министрлигинин алдында. Бүгүнкү күндө айтып кетсек, ошол эле санариптештирүү багытында бул көзөмөл камералар турат жол боюнда, бул ылдамдатуу менен айдоо жана башка жол коопсуздугунун эрежелерин бузуу алдын алуу максатында турган камералар. Ошондой эле алардан тышкары бизде автоураган
техникалык камсыздоо салынган, жыл башында 22 ушундай автоураган техника салынып, аппараттык программдык комплекс. Бул болсо бир учурда эле бир топ мыйзам укук бузууларды камсыздап түшүрөт. Мисалы үчүн издөө жүргөн унаалар, ошондой эле жол эрежелерин бузган унааларды ошол жерден эле белгилеп, тастыктап кызматкерлер иш алып барып жатат. Андан тышкары бизде жол коопсуздугун камсыздоо максатында быйыл 4 сезондун алдында пилоттук түрдө колдоно баштадык. Бул дрондорду колдонуп, жол коопсуздук кызматкерлери мисалы үчүн унаа көп жүрүүчү чоң трассаларда, мисалы үчүн Бишкек Каракол трассасында колдонуп, ошол пилоттук долбоорлор жүрүп жатат. Бул дрондорду учуртуп, сүртөн мисалы үчүн каршы тилкеге чыгып кеткен унаалар. Ошондой эле баягы ылдамдыкты көбөйтүп айдагандары, ылдамдыкты көбөйтүп айдаган унааларды, катуу ылдамдыкта, ошондой эле көйгөй жараткан унааларды көрүп, ошол алдын ала чараларды көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Себеби бардык жерге бирден жол коопсуздук кызматкери коюуга дагы мүмкүнчүлүк жок. Ал жагынан мүмкүнчүлүк дагы чектелген. Ошол бир топ кызматкерлерди ошол дрон колдонуу ыкмасы дагы бизге чоң жардам берип жатат. Адылбек Качкынбекович, мындан тышкары ошондой эле 100 жылдыкка карата 100 объект деген дагы социалдык тармактарда, маалымат каражаттарында кеңири ушул маалымат берилди эле. Ушулар тууралуу кетсеңиз, 100 объект кайсыл жактарда, региондордун, ошондой эле Бишкек шаарында канчасы курулат? Өзүңүзгө белгилүү болгондой, мамлекет жетекчилиги тарабынан кызматкерлерге шарт түзүү тапшырмасы коюлган. Ошонун алкагында биздин министр Улан Умаканович дагы кызматкерлерге шарт түзүү максатында мына 100 жылдыктын алдында 100 объектти куруу жана оңдоп түзөөдөн өткөзүп, шарттарды оңдоо маселеси коюлган. Мисалы үчүн белгилеп кетсек, ошол Нарын областында бул Нарын областык имаратында дагы жаңылануу жүрүп жатат. Ошондой эле Нарын шаарынын шаардык бөлүмчөсүнүн жаңы имараты курулуп баштады. Мисалы үчүн ошондой эле Ат Башы районунда бул Башкайын айылында айылдык милиция бөлүмчөсү тургузулуп жатат. Ошондой эле Кочкор районунда Чолпон айылында айылдык милиция бөлүмчөсү тургузулуп жатат. Ошондой көл аймагын айтып кетсек, бул Ысык көл району боюнча, Жети Өгүз району боюнча, Каракол шаары боюнча дагы милиция бөлүмчөлөрү курулуп жатат. Андан тышкары мынакей тур сезондун алдында ошол көл жээгинде 2 айылдык милиция бөлүмчөлөрү ачылган. Алар өзүнүн тур сезонунда өзүнүн чоң салымын көргөздү. Ошол жерде коомдук коопсуздукту камсыздоо жана кылмыштуулук менен алдын алуу күрөшүү иштери жүргүзүлгөн. Андан тышкары Талас областында Айтматов райондук ички иштер бөлүмүнүн жаңы имараты турулуп жатат. Ошондой эле Талас районунун Чат Базар айылдык милиция бөлүмчөсү, негизи Талас областу боюнча 4 райондук ички иштер бөлүмүнүн жаңы имараттары тургузуу башталды. Ошондой эле Жалал Абад областында бул Каракөл шаарынын ички иштер бөлүмүнүн жаңы имараты, ошондой эле Баткен аймагында мына райондорунда Лейлек мисалы үчүн районунда жаңы айылча милиция бөлүмчөсү салынып жатат. Ошондой эле мисалы үчүн Карабак айылында жаңы айылдык милиция бөлүмчөсү салынып жатат. Булак Башы айылында, Ак Босого айылында, Ош облусун алып кетсек, бул командалык борбор салынып жатат. Бул жана стационардык камераларды көзөмөлгө алып иштетүү боюнча ишке берилүү алдында турат. Ошондой эле Чоң Ала райондук ички иштер бөлүмүнүн жаңы имараты салынып жатат. Ошондой эле жана эсимден чыгарып кеттим, Нарын айылы боюнча Жумгал районунун райондук бөлүмүнүн жаңы имараты тургузулуп ишке берүүнүн алдында турат. Ошондой эле Бишкек шаарында да бир топ иштер жүрүп жатат. Мисалы үчүн ички аскерлердин 500 кызматкерге ылайыкталган казарма салынып жатат. Чүй областында иштер жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле ар бир областта ошондой бир топ иштер жүргүзүлүп жатат бүгүнкү күндө. Ошондой эле жаңы ушул объектилердин курулушу менен штаттык бирдиктер дагы көбөйтүлөбү? Бул жааты кандай чечилүүдө? Бул эми биринчиден ошол тургузулуп аткан жаңы объектилердин негизи бул эски имараттардын эскилиги каралбай калган десек болот. Каралбай калган, эскилиги жетип калган, иштөө шарты уже төмөн болуп калган. Бүгүнкү күндө ошол жаңы имараттар заманбап шарттарга ылайык келген имараттар болуп салынып жатат. Ошол жерде бүт жагынан ошол стандартка жооп берген имараттар салынып жатат. Андан тышкары эми штаттык бирдик деп кеттиңиз, мына акыркы эле 3 жылда мамлекет тарабынан биздин ички иштер министрлигине 700дөн ашык штаттык бирдик кошумча берилген. Мисалы үчүн анын бири мына Бишкек шаарында
патрулдук күзөт кызматы түзүлүп, бул жарандардын коопсуздугун камсыздоо боюнча, себеби бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын жашоочуларынын саны өсүп жатат. Ошондой эле мынакей өзүңүздөр акыркы болгон Ата Эрдин аймагында, алкагында дагы Бишкек шаарынын аймагы кеңейди. Ошол жерге дагы кызматкерлер менен камсыз кылыш керек, коопсуздук камсыз болуш керек. Ошол максатта дагы иштер жүргүзүлүп жатат. Адылбек Качкынбекович, буга чейинки эфирлерде дагы белгилеп өттүңүз эле, негизи эле ушул милиция кызматкерлеринин ушул тартип, укук жааты инструктаж өткөрүлүп, катуу көзөмөлгө алынат дедиңиз эле, негизи эле түшүндүрүү иштерине, профилактика иштерине токтоло кетсеңиз ошондой эле. Эми биринчиден баштайлы, бул биринчиден биздин кызматкерлердин өз жүрүм турумуна туура баа берүү максатында ошол денеге тагылуучу боди камера менен камсыз болуп атат. Бул биринчиден ошол кызматкер 8 саат бою эмне иш кылды, кандай иш кылды, жарандарга кандай мамиле кылып атат, ошол жагы көрүнүп турат. Ал жагынан дагы иш алып барып жатабыз. Ошондой эле жарандар тарабынан биздин кызматкерлерге кандай мамиле болуп атат. Мисалы үчүн мыйзам укук бузуучулук болду, болбоду, себеби кээ бир учурларда биздин кызматкерлерди күнөөлөгөн учурлар болот. Ошондо ошол камералар бир топ жардам берип, ошол иш жүргүзгөнгө жардам берип жатат. Андан тышкары мынакей бизде 2 окуу жай бар. Бул Ички иштер министрлигинин академиясы жана республикалык окуу борбору. Ошол жерде кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу тармагында иштер алып барылып жатат. Бүгүнкү өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү коомдо талап аябай күчтүү. Ошондой эле санариптин өнүккөнүнө байланыштуу жана мобилдик уюлдук аппараттар ар бир жарандан бар. Ар кандай болгон укук бузуучулукту, мыйзам бузуучулукту булар дароо эле ушул аппаратка тартып, жана сот тармактар аркылуу көрсөтүп алат. Ошондой эле белгилеп кетчү нерсе, бизде коом аябай активдүү. Ошол сот тармактар аркылуу маалымат алмашуу багытында дагы ошол себептен ошол жарандарга туура мамиле жасоо, жарандар менен туура иштешүү багытта. Андан тышкары ошолдо жарандардын кандай суроо талаптары болуп атат, кандай көйгөйлөрдү көтөрүп атат, ошонун баарын изилдөө боюнча дагы иштер жүрүп жатат. Ошону менен бирге белгилеп кетчү нерсе, 100 жылдыктын алдында да айтып кетчү нерсе, кибер кылмыштуулук дагы бүгүнкү күндө мисалы үчүн күч алып жатат. Ошол себептен дагы Ички иштер министрлигинде ошол кибер кылмыштуулукка каршы бөлүмдө түзүлүп иш алып барып жатат. Мисалы үчүн өзүңүздөр көргөндөй ушул уюлдук аппараттар менен азыр алдамчылык аябай күчөп кетти. Бир эле жазуу түрүндө эмес, азыр үндү да жасап, туура белгилеп өттүңүз. Баягы жасалма интеллект менен, жасалма интеллект менен үндү дагы окшоштуруп чыгарууга да мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол себептен бүгүнкү күндө көп тармактуу иштер алып баратыбыз, жаңылбайбыз. Адылбек Качкынбекович, мындан тышкары төмөндө айтып өттүңүз, санарип камералары дагы иштеп жатат депчи. Негизи эле дүйнөнү алып карасак, дүйнөдө абал тынч эмес, ар кандай учурлар болуп кетип атат. Негизи эле кыргыз милициясы бул жаатта кандай иш алып барып атат? Анткени болсо туризм сезондо көрдүк, негизи эле чет элден келген жарандарыбыз бар, кээ бирөө болсо мыйзамдуу жүрсө, кээ бирөө мыйзамсыз жүрүп атат. Мынакей жакында эле канча бирөөсү да кармалып, ушул депортацияга даярдалууда деген дагы маалыматтар келип түштү. Бул жаатта иштерди да айта кетсеңиз. Эми биз баягы дүйнөлүк коомго интеграция болгондон кийин бул границалар формалдуу болуп калат. Бүгүнкү күндө биз туризм тармагына дагы көп көз карандыбыз. Мисалы үчүн ал дагы экономиканын өнүгүшүнө чоң салымын кошот. Ошол себептен чет өлкөнүн жарандары дагы көп келет. Биздин жарандар дагы чет өлкөгө көп барышат. Ошол багытта бизде экология, туристик милиция түзүлгөн. Алар ошол келген туристтер менен иш алып баруу боюнча. Ошондой эле бир эле турист тармагында эмес, бул эми дүйнөлүк кылмыштуулукта күч алып атат. Ошол багытта мына белгилеп кетчү нерсе, акыркы 3 жылда эле кошумча эл аралык кызматташууну күчөтүү максатында 26 мамлекет менен келишим түзүп, Улан Омаканович менен өзү барып жолугуп келишимдер түзүп келип жатат. Бул эл аралык кылмыштуулуктун алдын алуу максатында жана ошол багытта бир жумуш алып баруу деп чечимдерге келип, ошол күчөтүп жатабыз ал тармагындагы. Эфирибиздин соңунда алдыдагы пландар тууралуу да айта кетсеңиз, кандай пландар бар, 100 жылдык өткөрүү жана башка дегендей? Эми алдыда биринчиден бул жалпы кыргыз элине коопсуздук аймак түзүү, дүйнөлүк деңгээлге жеткизүү негизи максаттардын бири. Ошондой эле эми кыргыз милициясынын 100 жылдыгынын алдында
басып өткөн жолду карап, артты карап, баягы алдыга иш жүргүзөлү деген эле ой. Алдыда дагы өткөн ушул кетирген кемчиликтердин баарын эске алып туруп, алдыга дагы жакшы ой максаттар менен иш жүргүзүп, ушул кемчиликтердин баарын жоюп, жана чоң жетишкендиктерге жетүү деген максат турат. 1-ноябрда кыргыз милициясы 100 жылдыгын белгилейбиз. Негизги бул биздин жетишкендиктерди ушул жерден көргөзөбүз, кандай максаттар турат экенин көргөзөбүз. Ошол себептен сиздер чакырып келет элек, келип ошол биздин маараке ачып кетиңиздер деп. Чоң рахмат Атылбек Качкынбекович, эфирибизге келип, коомдук коопсуздук, Ички иштер министрлигинин иштери, айлык маянаа тууралуу кеңири маалымат бергениңизге ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайв программасында Ички иштер министринин 1-ордун басары Атылбек Бийбосунов менен маектештик. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыздар.